Жаңы кабыл алынган баш мыйзамда курултай өткөрүү маселеси демилгеленгендиги бардыгыбызга маалым. Дал ошол мыйзамдын негизинде мамлекеттик катчынын өзүнүн көзөмөлүндө эң алгачкы жолу ири масштабтагы курултай өткөрүлүүдө. Алдыда бул тууралуу калктын ою кандай сара эсеп салып көрөбүз. Негизинен туура эле кылып атат курултайдычы. Жети областтын ар кандай кемчилигин айтып элчи ачык-мачык болуп атат. Ошонусу туура болуп атат го дейм. Эми курултай бул кыргыз элин мурдакы чогултуп жүрүп, бир ынтымак алып келейин деген эмеси курултайда. Биз да жакшы эле карайбыз ага, туура эле. Негизинен көрүп атам. Элдин көйгөйлөрүн айтып атышат. Эми ошонун баары ишке ашаарына көзүм жетпейт, конечно. Мындайдын канчасы болуп атат. Окуй элекмин, көрө элекмин. Маалыматыңыз жок, Көз караш жакшы эле. Отчет берип атты бардыгына. Көргөн жокмун өзүм интернеттен көрүп элекмин. Ошол? Ата көз карашым жакшы эле, о, сонунда. Отчет берип атты, мындай болгон эмес да. Биринчи жолу болот. Салттуу демократиянын бир түрү да. Жерлердеги элдердин оюн, көйгөйлөрүн бийликке жеткизүү көпүрө болуп берет да бул курултай. Менин оюмча бул элдик курултайдын дагы келечеги чоң эме да, жакшы. Мына көчөтөн бери анча-мынча көрүп калдык. Айылдан келген элдер ушу өзлөрүнүн проблемаларын айтышып, президент, премьер-министр, аткаруу бийлиги баары тең жардам беребиз деп атышат. Ошо элге жардам берсе аябай жакшы болмок. Ушуну эми чын көңүлдөн чечип беришсе эгер эл үчүн жакшы болмок. Сонун болмок. Көрүп атам. Чечилчү маселелер чечилсе эле болду курултайда. Көпчүлүгү жерде калып калды эле негизи. Билбейт болот курултай. Билесиңер, Ошо курултай болуп атат деп көптөн бери эле билип атабыз, анан эми курултай жакшы өтөт деген ойдобуз. Элдин үнү угулат, элдин көйгөйү угулат, ошол көйгөйлөр чечилет деген ойдобуз. Пикирибиз жакшы эле. Курултай керек негизи. Элдин ою менен да эсептешиш керек деп ойлойм. Эми курултай деген бул жакшы эле нерсе негизи Кыргызстан боюнчачы. Ар бир мисалы үчүн ар бир жаранын үнү жетпей алат да. Жана Садар Нуркожоевич да бар. Бардык парламент мүчөлөрү бар. Эми ошол жерден болгон ой пикирлерин айтышып, кимдики туура эмес ошол жерден талдап бир жакшы кеңеш келет деген үмүттөбүз, буюрса. Курултай өтүш керек, мен за всегда. Ичиндеги айтылып аткан 2 күндөн бери телесынактан көрүп атабыз. Телевизордон да, радиодон да угуп атабыз. Жакшы жер-жерлердеги биздин көйгөйлөрдү айтып атат. Биздин урматтуу президентибиз өзү угуп атат. Министрлер кабинетинин баардык мүчөлөрү отуруп, тиешелүү проблемалар кандай суроолор болсо баардыгы ушул жерден чечилип чыгат. Мен курултай жөнүндө түшүнө кетсем, мурун аксакалдар кеңеши деген иштечү эле да айылда. Бирок ал деле азыркы аксакалдардын мындай жүрүм-турумуна төп келе бербейт да. Мисалы айылда кандай гана көйгөй болбосун, чечип бере алышпайт да. Анан бул мамлекеттик деңгээлде курултайдын кереги деле жокко деп ойлойм да. Биз тескерисинче артка кетип атат окшойбуз да. Мен интернеттен көрүп калып атам, бирок мындай аксакалдардын айткандары деле мындай азыркы бийликке кошоматчылык кылгандай сезилип жатат да. Абдан жакшы болуп атат. Кудайга шүгүр. Бул мамлекеттик, улуттук деңгээлдеги суроолор көтөрүлбөй турат. Ошол глобальный мамлекеттик уровендеги проблемаларды көтөрүшсө болмок. Ошого бир аз капа болуп атам. Элдик курултай бул жакшы мыйзам долбоору болуптур. Элдик курултайда буюрса элдин чечилбей жаткан көйгөйлөрү бир топко эсе чечилет деген ишеничтемин. Буюрса Кыргызстаныбыз өнүгөт. Ал эми аймактардан келген катышуучулар кандай көйгөйлөрдү айтышууда? Уюштуруу маселелери боюнча делегаттарга суроо узатып көргөнгө аракет кылабыз. Кечеден бери өтүп аткан курултай бул кышып жетирген ушул замандын талабына ылайык абдан тынч мамлекеттин өнүгүү жолундагы мамлекеттин ынтымакчылыгы артып бараткандыгын, мамлекетибизде өсүп өнүгүүнүн жолго түшкөнүн, мамлекетибизде ушу тартиптин орногондугунун белгиси болуп, мына кечеден бери урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү кечеден бери катышып атат. Элдин көйгөйлүү оор маселелерин жеринде угуп,
чечкенин чечип чечпегенин секретариатка жазуу түрүндө алышып мына чечүүнүн аракетинде иштер алып барып атат. Мен бүгүн ошол Рахманжан мурдагы Рахманжан колхозунун өчүрүлгөн газын кайра күйдүрүү боюнча маселени өкмөт башчысына жазуу иретин тапшырдым. Уюштуруулар жакшы. Курултай эми өз максаты жетиш үчүн курултайга азыр элдин дагы деңгээли өсүш керек экен. Курултай дегенге бизге жанагы чарбалык маселелерди көтөрө бербеш керек. Курултай дегенге бир чоң глобалдуу мамлекетти эртеңки кайсы жол менен барабыз, биз кандай мамлекет болобуз, ошону көтөрүш керек. Мына 2 күндөн бери катыштык. 1000ден ашык делегат, анан чакыруучулары менен 1400 киши 2 күндөн бери иш алып барды. Жакшы уюштуруптур. Мага жакканы баарын жайгаштырды, баарына бирдей шарт түзүп берди. Критика аябай көп болду. Өздөрү да айтып атышат. Бул жогорку кеңештин сессиясында депутаттар мындай маселенин чекесин да айтпайт экен. Мен ушул жердеги жемқорлук менен күрөшүп келатканыма 12 жылдан жүзү болду да. Президентке канча арыз жаздым, арызым жетпейт. Кирип айтайын десем киргизишпейт да. Анан бүгүн мен оңтой белди болуп берип коеюн деп жатам арызымда. Мен ушуну айтайын дедим да, ошол элде коррупцияны кыргыз патентти талап тоноп келе атышат да. Роман Оморов топтогон, жыйнаган байлыктын баарын чачып атышат. Ушу комиссия түсүп калыс текшерсеңиздерчи. Соттун чечимине эле ишенүүгө болбойт экен. Буну иш жүзүндө көрүп атам. Кандай болгон күндө да көтөрүлүп жаткан маселелер жөнгө салынып, өлкөбүз өнүгөт деген ишеничтебиз. Сиздер менен болгон Сокол медиа маалымат агенттиги сак саламатта туруңуздар.